Тез жардам кызматкерлерине акыркы учурларда кала тургундары нааразычылыктарды көргөзүп келет. Алардын айтымы боюнча, тез жардам кызматкерлери өз учурунда чакырылган жерге кечеңдетип келет. Эл уксун YouTube каналы кала тургундарына көйгөй жаратып жаткан маселени иликтеп, жиликтеп берүүнү туура көрдүк. Эл уксун YouTube каналы жүргүзүп жаткан иликтөөгө эбегейсиз салымын салган Бишкек шаарынын кайгыл кызматкерлер тарабына жана аны уюштурган жетекчилерине Эл уксун YouTube каналынын атынан жана ошондой эле каттоолуучулардын атынан терең ыраазычылык билдирем. Азбекте эмне болуп атат ушунда? Бүгүн Борбор кала Бишкек шаарыбызда мамлекеттик деңгээлде өтүп жаткан рейд маяк аттуу иш-чара өтүп жатат. Бул 2 күндүк иш-чара, иш мерчем боюнча. Бул иш-чаранын максаты бул кызматтык автоунааларды чакыруу убагында ылдам тез арада жетип. Анын себеби бирөөнүн өмүрүн сактап калуу, же болбосо бир кандайдыр бир кылмыштарды алдын ала жетишип калуу, же болбосо бир өрт өчүргөн бир кандайдыр кырсык, көйдө кырсыктарды өз убагында жетип барып ошол жерден чара колдонуу. Бүгүнкү күндө биздин Борбор кала Бишкек шаарында ошо кызматтык унааларга жол бербөө, ошолор бүгүнкү күндө жол эрежесин сактабаган айдоочулар көбөйдү. Ошонун негизинде бүгүн иш мерчем түзүп рейд аттуу иш-чара өткөзүп жатабыз. Байланышта. Кирпич жалтырбайбы. Тоок коймой санаа беришет. Жол бербейт. Эмнеге жол бербейт? Скорый. Türkiye Respublikası'nın buzullar Gönderi Kodeksinin 188. berendesinin 4. bölümünü tamamını atkarma koyduğumuz landıktan etkileyin. Hareket etkileyin. Perspektif anlamında просто байкаган жоқ mu? Yani байкашыңыз керек сіз айдоочусуз ба кесе? Нет, хотят. Я согласен, документы там бар, все зафиксировано. Gönderi Kodeksinin 188. bölümünü tamamına atkarmay koydunuz, buzunuz. Tактап айтканда, спец башка автоунааларга жол берүү жоксуз. Андыктан да айдоочулук көлүгүңүз ошондой эле автоунааңызды көлүгүн берсеңиз Азыр бул айдоочубуз өзүнүн күнөөсүн мойнуна алып, мындан кийин мындай ишти кылбастыгын бизге айтып жатат.
Спецсиз машинага жол бербей атасыз. Мен бербедим да азыр эле. Берген жок, күтүп атпайсыз. Камерада бүт катып келатты. Андыктан мага айдоочулук бөлүмүбүз ошондой автоунаанын жолун өтүп протокол түзөбүз. Я ооба, мага дагы спецсиз скорая помощь бар, спецсиз алды. Рейд отпай берет десе. Скорая помощь орун бербедим да анан. Я бар атына бизде көрөтпайсыз. Үч башта автопатрулга барат да көрөтпайсыз. Бүт эмеге сиз маякка жол бергенге милдеттүүсүз. 188 берененин 4-бөлүмүнүн талаптарына ылайык. Канча эмеңиз тажрыйбаңыз бар, өйдөөчүлүк тажрыйбаңыз канча? Жок, байке эмес. Скорая помощь. Мынакей карасаңыз, пожарный охрана эме, тиги пожарный автоунаасы, тиги скорая помощь, жол коопсуздугун камсыздаган могу биздин спецмашиналар бүт баарына маягы бар, автоунааларга бүт баарына сиз деген жол бергенге милдеттүүсүз. Билесизби? Анткени биз только вызов менен ошол бирөөнүн өмүрүн сактаган беремиз. Скорая помощька байке мен көрдүм. Мен бердим. Бизде артта болду. Үч патрулка келип атпайбы мынакей. Могу эки патрулка келип атат. Ортого жооп берип атат, жол тоскоонсуз жаратып атат. Бериңиз айдоочу. Мен түшүндүрүп берейин өзүм. Мен скорая помощька орун бердим. Мен аны билем. Артта силерде артта машиналар бар. Мен бияктан буруп кетейин деп аткам. Нексия мага мешать этип калды. Бизди өтөстү, анан кийин өткөзүш керек. Түшүнүп атам байке. Эми скорая помощь этип атканда сиздер башка узакка барат эсен деп ойлоп. Айырмасы жок, биз башка вызов менен барабыз. Алардын айырмасы жок байкеси. Мамлекеттин жумушу. Бул вызовко барат, алар дагы биз дагы вызовко барабыз. Кийинки сабак болот. Бул биз телевидение менен баарынан көрүп, скорыйда ар кандай адамдар болуп калат, билесиз. Ооруп калат, ден соолук, жакындар, туугандар болуп калат, ошондуктан жол бериш керек. Бул толук жазылып турат. Мигалка спецмашина келип атканда оң калып токтошот. Полный остановка деген жери дагы бар. Скорыйда өтүп көрдүм. Атыңыз ким эле? Байел мырза, кийинкисинде спецмашина келип атканда оң калып токтоп турганыңыз бул правиласыз тактысыз травма. Макулбу? Мен өзүм түшүндүрүп алдым. Пожарный, скорый, милиция, билесиздер, спецмашина келип атат мигалкасы менен. Макулбу? Бул айдоочу күнөөсүн мойнуна алып, бардык мыйзамдын эрежелерине баш ийип жатат. Урматтуу айдоочулар, эрежелерди сактап кетиңиздерди суранабыз. Өзүңүздөр билесиздер, азыр акыркы күндөрү ушул тез жардам кызматкерлери бирөөнүн өмүрү менен күрөшүп жатып, сиздер жол бербегенден аянат анча мынча адамдардын өмүрү үзүлүп кетип атат буларда. Ошон үчүн баарыбыз тең кайдыгер карабай, ушул тез жардам автоунааларына жолду бошотуп бергенге аракет жасайлы. Бүгүн милиция кызматкерлери менен биргеликте рейдке чыктык. Өзүбүздүн көзүбүз менен көрдүк, өзүбүз күбө болдук. Спецмашиналерге жол бербей коюп атасыздар. Бардык спецмашиналерди көргөндө, жана маяктардын иштеп атканын көргөндө жол бошотуп берүүңүздөрдү чакыра кетет элем. Сиздер менен мен Азаке, Эл Уксун YouTube каналы.